Мінеке, ассаламу алейкум достар. Мен Аяш атам. Суранбай Аяш атам. Ассаламу алейкум Аяш ата. Қандайсыз? Жақсы? Денсаулығыңыз жақсы? Тынсыз ба? Денсаулығың жақсы. Жақсы өзіңіз? Амал бар ма? Бар. Сұрап атам. Үрейім бойынша сенен астында алып бара сөз жоқ. Көрді ме? Тоңатаған ғана еке немесі кигеннен сөзді. Қандайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ба? Өтіп атады. Мен сізді видеоға тартып атам. Мен Аяш атам. 100-ге чықтыңыз, быйыл? 101-ге чықтым. 101-ге чықтым. Сенің көзте келе, енеміздің ішіндегі менен. 100-ге чықты. 101-ге чықты. Суранбай чоң Аяш атам. Улуу атам экендик согуштун ардагери. Эң сонун. Подарка жаман келип атат. Спортивный чоң атабыз. Подарка жаман келип атат. Спортсмен атабыз. Жакшы эле келип атабы? Куттуктап атчабы? Ой, эмне кыласың? Келаткан майрамыңыз менен. Бир карагозубуз жок. Ушул жерге келип жатыптыр. Элдерде турасың. Келсем, элдер айтат, бакыт телефон урду. Биздикинде козу келди, карагозу. Alıp geçti деп. Yesi yok. Geçeyle. Geçe saat çıkargamız. Biraz terandı. Hey! Bizim çıkan gittim biri şul. Şul oldu oğladı. Rahmat. Hey, padarka jaman geliyor ata. Koydu semdeli oldu. Mayli sizni qutluktaş gerek. Sizin yaşınızga жетели. Siz Alay rayonunda birle siz kalpsız. Hey! Ayşta. Yenenge köz şunda durat. Bostamayta kaydateli. Sen kızdansın, ben oğuldanım dedi. Köp taşağınız. Allah buyursa. Moskva'ya alıp barıp geldi. Былтыр bardınız ha? Bu yıl. Bu yıl bu? Bu yıl vardım. Ayştamın çıyraktığını karanızlar. Ayşta, oroza karmadınız mı karmadınız mı? Oroza mı? Karmadınız mı oroza? 5-6 lira gün olmadı. Yığılganlar yığılam. Kıynalmadınız mı? Ne kıynalayın? Жақшылы? Kıynalı. 1 kilometrге жақынына жөө басып келіп, адашып кеткен қойды сұрап жүреді. Аяштан. Қандайсың? Қандай барыңарға салам. Азамат мамда невидимка материал алып келіпті. Тағадым. Мәке, мұндай олып кен. Бары жақсы кен. Жатып алсаң да, өлбейті кен ешкі. Жоғылып кететкенсің да. Маға жақсы болды. Үміре келетқанда. Жасыны алып. Тап тұрбай қачып кеткен. Amanda қаяқта жүресің? Amanda. Қаяқта жүресің, Amanda? Қаяқта жүресің? Тағы аламын да. Қаяққа қатып қойдың? Мен жасынайын деп қатып қойдым. Başım bir yakta. Şunday material alып келдім. Мына қайра жатып аламын. Кечкеде жашын жата бересің, кечкеде. Болды. Вот такие вот наши сотрудники, беспредельщики. Başladık mı? Mına bugün dağı жерге bir özümüzün kulunumuz bolğan Hasan Mansurov менен Samara Karimova özünün юбилейсinin atынан kechagi табигый ысыктан жапа чеккен биздин leylektik 100 kiloga çoğ materialдык жардам алып келип көрсөтүлдү. Мына
чыныгы элдин уулу элдин кызы деген ушундай учурда жеңилин жерден оорун колдон алган кырдаал түзүлгөн учурда элдин кызы элдин уулу экендиги билинип калат. Мен учурдан пайдаланып ушул үй бүлөгө мындан ары дагы ийгиликтердин жаратышына, элдин сүймөнчүгү болуп, элдин алты болуп, батасы тийип, дайыма баштаган иштери алдыга жылышына, ишке ашышына тилектешмин. Жалпы элибиздин атынан сиздерге ыраазычылык. Мына кечинде райондун жетекчиси катары менен президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков Лейлек элине, жалпы Лейлек жергесине өзүнүн саламын жолдоду. Ушундай оор кырдаалда ынтымакка, биримдикке, туруктуулукка үндөп, ал киши элибизде бирге болууга, мындай кырсыктарды жоюуда ынтымактуу болушууга үндөп кетти. Мен ал кишиге дагы ыраазычылык билдирем, жалпы Лейлек элинин атынан. Албетте Лейлек эли мындан дагы оор кырдаалда, мындай дагы оор күндөрдү башынан кечирген эл. Биздин элибиз дайыма ынтымагы менен, биримдиги менен жеңип келген эл. Ошондуктан мен жалпыңыздардын атыңыздардан президентибизге жана Асан менен Самаранын үй бүлөсүнө дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге. Урматтуу туугандарым, коңшуларым, жакындарым. Мен мына карантинде отуруп, сөрүдө отуруп алып, бир илхам келип, бергүү келип, бир ыр жазуу менен ошону силерге окуп берейин. Эми таланттуу адамдын талантын кармай албайт экен да, мына карантиндагы бир жакшы эргүү келип карантинде отуруп, сөрүдө отуруп алып ыр жазган дем. Ошону айтып берейин. Мен олтурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө, мен отурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө. Ишиңер эле болбосо, отура берем сөрүдө, дагы эле отурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө, мен олтурам сөрүдө. Рахмат. Мына Сыймык Жакеевдин айтып аткан немелерге дагы бір подтверждение кылып берейинби? Мына Мореки Караколдо дан азык деген госмилиция бар болчу. Мына ошону талкалагандар. Мына именно ошолор ушуларды талкатып, ушуларды сатып туруп, анан байышкан. Могу жерде илгери Союз тарагандан кийин биз налог менен соцфонддун будайын ушул жака төкчүбүз. Мамлекет ошондо жакшы баа менен алчу. Андан кийин булар наличными төлөткөнгө ушуну талкалатып, сатып туруп, анан наличный алып калышкан да. Мына карагылачы. Мореки эмне деген здание. Карачы Морекини Союздан курулган эмени булар жөнү кемирип талкалап, темирлерине жетпей калганда, эгерде мындай дагы кичинерээк эме слабыйраак болгондо бузуп кетишмек. Мунучу колуң сыңгырлар. Муну ким саткан, ким алган, анан ким талкалаган, баарынын башын кошуп туруп эле кайра жасатыш керек. Мына карасаңар. Илейген территорияны талкалап коюп, банын дагы спокойно дагы депутат болушуп, анан чындык сүйлөшмөк болушуп, карагылачы. Калай жаштар көрүп алгыла. Муну биздин чоң аталарыбыз курган. Андан кийинкилери мына сатып талкалап, мына ошондон байышкан булар. Мына факт силерге. Дагы керекпи, дагы жүздөгөн жерлерди көргөзөм. Булар ошо менен байыган. Мына Мореки тегирмен болчу. Илейген тегирмен болчу. İçinden Союз убагында içine ак халатчан түшчү. Полдор крашенный. Анда үйдөгүн жакшы болчу ушул. Ниче?
Карагылачы. Анан дагы кызыл китеп алып атышат. Муну азыр кызыл китеп. Килейге мекемени талкалап бир кызыл китепке алмаштырып алдыңар го. Жинди кылышты го мурунку Акаевдин убагындагылар. Көк китеп чыгарылышып, анан кызыл китеп чыгарылышып. Ошол китептериңердин баарын сандыкка чыгып, анан сандыктан кайра сейфке чыгып, тыгып жыргап атасыңар. Эмне деген Кыргызстанга зыян алып келдиңер? Бул деген азыркы эмне үчүн бул эмелер чыгып атат? Потому что уже пределге жетти Кыргызстан. Калп айтып отурчу, жана 30 жылдагы жыйынтык чыгарып, анан жооп жооп бериш керек. Жөө болбосо бул көнүп калат. Булар боло берет экен кыла берсе деп. Жок. Элдикине кол салган болбойт. Мына мени тоноп кетсеңер болот, мени өлтүрүп кетсеңер болот. Мен алдыга эчтең болот. Кыргызстан андан кем калбайт. Бирок мамлекеттикин, жалпы элдикин кол салган это бул деген жаман трагедия.